Assalamu alaikum урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Мекендештер, амансыздарбы, сак саламатсыздарбы? Күнжелес каналы Арашан койлору боюнча чагылдырышты улантып келет. Учурда биз Жайыл районундагы Чаловск айылындабыз. Бул жакта мына ушул Арашан койлорунун ээси Улан мырза бизди тосуп алды, коросуна келдик. Азыр кечки тойту бере баштады. Бул жерде 80 баш кой бар экен, талаада дагы 100 баш Арашан койлору бар экен. Азыр Улан мырза менен Арашан койлору тууралуу кененирээк маалымат алып, сиздерге маектешебиз. Улан мырза, ассаламу алейкум. Алейкум салам. Кандай? Иштериңиз жакшыбы? Жакшы. Сизди да карап отуда көп көрөм да шернелердечи. Келе албай, ушу кечки тойду катыш келиппиз, Бир насип кылыптыр. Улан ага, айттыңыз эми. Талаада 100 баш, бул жерде 80 баш дедиңиз. Талаада 100 баш бул мындайда, мен атам 25-30 жылдан бери алектенген бул кой менен. Баягы мындай айтканда, выведением породы да, ошо. Как сапатка өтүү производительсиздер, Анан биз 3-1 тууганбыз. Анан ошо кой менен кеткен мен элем. Общий чоң практика ошо атаман үйрөнгөм. Атаман практика үйрөнүп, ошол азыркы күндө меники өзүнчө, атамдыкы өзүнчө. Анан атам өзү багат, айырды агаларым бар. Ошо атама багышып, алардын кою өзүнчө. Кыш келгенде, суук түшкөндө бөлүп алып кетчү. Жайдын күнүндө ошо бир жерде бир жайытка чыгышат. Анан мен өзүмдүкүн бөлүп өзүмчө багам. Так практиканын баарын, мону үйрөнгөндүн баарын ошо атадан алганбыз. Ата үйрөткөн. Анан ошо 3-1 туугандан мен эле кеттим ошо кой менен. Так, сиздики туугандар эми алар уй менен алектенет. Мен ошо кой менен, атам жол менен ошо кой менен кеттим. Улан ага, эми эмне үчүн именно жылкыны эмес, уйду эмес, койду тандадыңыз дейм да? Койдун эми мындай да, койдуку чын айтсам жеңилирээк. Бир жылда бир астын тазалап коесуң. Чөп жемин салып койсоң таза, суусун берип койсоң тура берет. Жылкы баласыныкы, жылкы анан бунун багы тууганы бат, көбөйгөнү бат. Анан баары эле сапаттуу, жакшы эметип, жакшы багып, ошондой болуп кетти да, эми койдун өзүңөр деле көрүп атасыңар. Азыр спрос көбөйдү. Спрос көбөйүп кетти эл арасында. Анан жылкы баласы негизи эме түшүмү баягы төлүн түшкөнү кыйыныраак да. Жылкы баласы 11 ай көтөрөт. Таза бие кылып туудурам десең 3 жыл күтөсүң. 3 жылдан кийин айгыр кошуп, кулун күтөсүң, ошону 4-5 жыл түшүм түшүп кулун түшөт да. Уй баласы 9 ай көтөрөт. Анан эми уй баласын бир күн тазалабай калсаң, көзүңө чейин бок болуп кетесиң. Сүтү да жакшы дечи, анан эми ошол атадан келген ошо кой менен эле келе атабыз. Колдон ошол келет экен, кой менен алектенип, ошо сапаттын жолундабыз эми азыр. Сапатка өтүп жакшынакай. Баарыбыз биздин жамаатта баары эле ошол эми качество кылсакпы деп алектенип атабыз да азыр данный момент. Сиздики деле 1-класс элита койлор экен көпчүлүгү, мындай көз. Эми көзгө көрүнгөнү бар, көрүнбөгөнү бар, козу бергени бар эми. Мисал үчүн мына жерде мынау кой мисал үчүн. Эми көзгө анча деле көрүнбөйт, козун аябай жакшы чыштайт. Мунун кулагы кыскараак болгону менен мына жерде кызы турат, быйылкы кызы. Аябай жакшы берди. Ошондой койлорду эми тандалып терилип, ошондой койлордон кармап атабыз эми ошо менен. Мынаулар жазкы козулар, өткөндө бөлүнбөй калган мынаулар, мынау жүндү ал, жүндү эт. Ал эт. Жанындагы. Жөн эле эт ал. Мынауларчы? Ошол койду айтып атам, кулагы кыска болгону менен козуну аябай жакшы берет. Ошондой койлор бар арасында. Анан эми могу чоң койлор, жакшыраак чоң койлор ошолор. Мынау койлоруңуз сиздики деле өтө идеал койлор экен. Улан мырза, азыр эми 80 койду сиз кармаганыңызга агаларыңыз кызганбайбы? Азыр кой спрос болуп кетип. Жок, эми бир тууган болгондо эми мага кайра эле эми жакшы бир туугандыкы болсун дейт да, эми кантип эле кысканмаган. Алардын өздөрүндө да мал бар. Алардын ошол мал бар, аларда. Жарымы штай ошакта. Ошо. Бир туугандарым ошо ата менен турат. Улан мырза, эми бул койдун Кочкорду бирок мен коём. Кочкорго.
Негизи жайышат, каралашат туугандарым ошо. 20-25 жыл болду да. Менин атам 20 жыл, 30 жыл негизи алектенген да. Мына биздин райондо көп эле киши тааныйт атамдычы. Аха. Анан ошентип атам алектенген, анан практика ошо биринчи үйрөнүп көрүп, койду жактырган атам менен багып жүрүп, атамдын коюн багып жүрүп, көрүп, жайып, карап, ошондон үйрөнгөнбүз. Анан эми жашка келгенде өзүчө бөлүнүп, өзүчө семьялуу болгондон кийин, үй бүлө кургандан кийин ошентип бөлүнүп, өзүнчө аракет кылып, ошо кой багып, ошо менен алектенип атам. Азыр Улан мырза, бул койлорду көрдүк, негизи чоң койлор экен. 80 баш дедиңиз. Могул жакта могу кой этке деди. Анан бул жакта бул эле эмес, 5-6 бар эми. Этке кете турган, а? Болот эми, мындай болбосо дагы болбойт. Таза эле баары идеальный болуп кетпейт. Бир күндө болуп кетпейт, бир жылда болуп кетпейт. Аны эми мени көрүп эметип жүргөн адамдардын баары эле билет аны. Бир күн эле болуп кетпейт. 1 жыл, 2 жыл, 10 жыл, 20 жыл дегендер бар. мына туугандар, мына таза производительдер, өндүрүүчүлөр мына ушул койлор селекция аркылуу келиптир. Эми түшүмдөрүн көрөлү Улан аганын. Так, могул жакта жаш токтулар. Булар 2021би? Булар жазкы козулар. Быйыл Жашта туулган козулар, ургачы. Быйыл жайында туулган козулар экен. Ургачы токтулар, тагыраак айтканда токту болуп калыптыр, буюрса жакын күндөрү. Мына көрдүңүздөрбү тазалыгын? Мына ушундай сандан сапат көтөлү. Улан ага азыр мына койлорго тойтtu бере бериңиз. Мен айландырып көрсөтөйүн. Сандан сапат, могу кара кой өтө гигант экен. Гигант. 4 тиш ошо. 4 тишпи болгондо да. Өтө сонун. Сизде расход кандай эми? Бир жылга канча түк жем кетет буларга? Канча тонна деген? Канча? Биздин расход 1,5 миңден 2 миң түккө чейин баягы жылына чөп жейт. Бул мен коромдо турган койдун баары. 1 жылдык 1 жылдык кампа. 1,5 миңден 2 миңге чейин. Эми жайындан да болот, үйдө турганы болот. Эркегин алып калабыз, койго кошпойбуз, ошолор чөп жейт да үйдө. Анан ошо излишка жийип коебуз. Ал жерде кички скир да ошол предназначениясы ошундай. Жайкыга деп алып калганбыз. Буну багып атабыз нары жакта. Болду. Жем канча камсыздайсыз эми бул? Жемди туутка бир 10 күн калганда берип баштайбыз. 15 күн, 10 күн. Для поддержки. А так эми койдун эти жакшы эле пока нужда жок жем берүүгө. А так жемди деле 5 тонна, 10 тонна жыябыз. Жер өзүңүздө бар. Жем поле өзүбүздө бар, эми өзүбүздөн чыгат, сатып алабыз, арганда болот. Түшүнүктүү. Азыр талаага багып атасызбы? Азыр пока буларды үйгө багып атам. Анартагылар талаага багып атат. Ары 100 баш талаада экен, булар үйдө экен. Кара жүрүңүздөр туугандар. Биз койду камайлы. Мына күчтүү кочкорлорду көрдүңүздөрбү? Кечки тойт. Мына кочкорлор, ой, машалла. Мына кочкорлор. Могул жакта быйылкы жаш коз кочкорлор бар экен. Буларды аз көрсөтөбүз. Сатыкка бар экен. Сатыкка. Хош. Мына коз кочкорлор. Хош. Азыр биз тойтtu берип туруп сиздерге көрсөтөбүз туугандар. Туугандар, биз мына келдик. Чоң кочкорлорду көрсөтөбүз мына. Элита кочкорлор. Көрүп турасыздарбы? Сатыкка чакан кочкорлор да бар дедик, чоң кочкорлор да бар дедик. Биринчи мына чоң кочкорлордон көрсөтөлү. Так, эшик тачайында. Так, Уланбай, айтыңыз, бу кандай, кайсы кочкоруңуз эми? Бул легенданын прямой баласы. Жаста 2 жаш. Энеси Тимур Байкенин коросунан чыккан, буну Нурдин Байкенин коросунан алган. Арашанда, шаарда. Жок, канттагы Нурдин Байкен. Жүндөрү өтө таза экен булардын. Көкүрөк, баш, келбет. Бою канча чыгат бул кочкор? Бою эми боюн деле ченеген жокмун, бою 96-97 бар го бою. Али арык. Улдап бутта жүргөн, кара койлорго коштук буну. Светин алсын деп. Канча койго коштук буну. Өңү бирок өтө таза экен, Өңү ачык сары, өңү. Ачык сары экен. Башкаларга караганда да
Мына куйрук. Бул дагы не висячий, жакшы таза куйругу. Таза. Бул кочкорлоруңуз дегенде Мынау 80'дин небереси. Кара Балтада Блондин дегендин баласы. 80'дин прямой небереси. Бул эми айырмасы кандай? Линия менен айырма, анан ар бир кочкордун өзүнүн эмеси болот да, бунун узуну жакшы. Белдин ондай узундугу, жоондугу. 80ге окшош жоон экен, Жоон, бул жоон. Кулак башы светлый, жоон, узун. Бул да 2 жаш. Бул да 2 жашты. Бою деле бул 1 метрге жакын окшойт, бойлору. 1 метрге барбайт, 1.96-97. Мен эми ошондойм да, өзүм метр деп эмете албайм. Азыр метр деле чыгыш кыйын кочкорлордун өзүчү. Ооба. 95-96 болсо жаман эмес ал делечи. Ооба. Ошондой. Бул жерде бир чоң кочкорду байкадым, тетиги чекедеги кочкор. Бул ошол баягы лимузин деген кочкор, красавчиктин прямой баласы. Лимузин ушул бе? Лимузин деген ушул. Бул лимузинде эле узун кочкор экен да, билимсизде. Кочкор, чоң кочкор, жашы 6 жаш болот бул. Ошо жаңы элекке тарткан кыздар, ошонун кыздары. Жанакы өзүнчө быйылкылар ушунун кыздары, ургач козулар экен. Так сизде бул жерде 6 кочкор бар экен, чоң кочкорлордон. Мынау Biraz. Мынау Шарпейдин баласы, жайкы баласы. Быйылкы жайдагыбы? Жок, былтыркы жайдагы. Быйыл жайда бул 1 жаш болду. Ошондо азыр учурда 1,5 жашта бул. Энеси Хусейн Байкенин Старик дегендин кочкордун кызы энеси, атасы Шарпей. Ошон үчүн баягы баш кичине кызыл жагы, бирок голова башы светлый. Анан бул 2 тиш бойдон. Бул 2 тиш бойдон. 2 тиш бойдон экен. 2 тиш бойдон. Тишти эми 4-үнчү тишин эми азыр которот бул. Жайкы козу жайда 1 жаш болду. Шарпейдин баласыбы? Шарпейдин прямой баласы, энеси Стариктин кызы прямой. Бирок жоондук боюнча окшошот экен. Хусейн Байкеден туулган козу бул жайында. Тишин деле көрүп койсок болот. 2 тиштен может алмаштырдыбы, алмаштырган жокпу? Алмаштырып келаттыр мына 2 тиш. Эми алмаштырып, эми алмаштырып келаттыр. 2 тиш бойдон экен. Эми алмаштырып келаттыр. Ооба. 2 тиш. Так. Biraz караңгы кирип баратат бирок туугандар. Өзү biraz кечиректе келип калдык да. Бул токтоп туруңуз. Бул кочкор дегенде? Бул кочкор Ваваныч деген кочкордун баласы. Ваваныч. Энеси Анвардан келген матка. Кенжеш Байкенин коросунда турат. Ваванычтын прямой баласы. Аябай узун кочкор, куйругу мондай разрез менен. Бул дагы 4 тишке которот эми. Кулагы широкий. Мондай. Кулагы широкий, узун. Дагы. Кумшук конкосу бар, жүнү жакшы. Ваванычтын прямой баласы. Көрдүк, өтө сонун. Кенжеш Байкенин коросунда туулган козу бул. Мунун уже 2-чи съемкасы. Бул канча жашта? Козу кезинде тартылган. Бул деле 1,5 жаш, ушу жаска 2 жаш. 1,5 жаш. Билимсизден өтө чоң кочкорлор сизде бар экен. Булардын арасында сата тургандар барбы негизи? Сата тургандар бар. Бул деле баасы чыкса сатылат. Шарпейдин баласы сатылат. 80 небереси сатылат. Ал жерде Айсбергтин бир баласы бар, тоже жаска 2 жаш. Лимузин баасы чыкса лимузин деле сатылат. Мен өзүм иштеген 2 кочкорум бар, азыр аларды да тартып кетебиз. Так, булардын баасы канчадан болушу мүмкүн эмес? Чамалап айтканда. 6 деп чыгып аткан баасы бунун. Доллар. Бирок 6га пока бере элекмин. Турат бул пока эмес. Анан өткөндө башка бир кочкорго бирөөлөр келип алып кетишкен аны. Бул пока турат. Могу кочкоруңуздучу? Бул кочкорду пока сатканга деле эмеси жок. Козуларды жакшы берип атат. Өңүн эметип, башын, кулагын эметип, анан пока эмес сатканга деле ой жок бунун. Сатылгандар мына ошо 80 небереси, Ваванычтын баласы Шарпейдин, анан Айсбергтин бир баласы бар. 80дин дагы прямой баласы бар. Сизде? Ал бу жерде соседте иним багып атат аны.
Аха. Ал 80'nin прямой баласы. Эми ти жаш козуларда көрөлүк, кечки кетти Аларды да болгон. көрөлүк. Мына жерде мен да бир производителин көрөлүк азыр. Чоң кочкоруңуз барбы? Бирок тез эле кеч кирип кетти. Чоң фонар алып албаппыз да. Фонар жокпу, чоң фонар? Мына кочкор производитель экен, өтө чоң келишимдүү. Азыр тияк алып чыгалыш туугандар биз. Мына кочкор мына Улан аганын эң мыкты кочкор экен чарбасындагы. Буга ат кое эле экен, буйруса бул жерден атын да чечип койсок болчу да экен. Улан мырза, бул кочкор каяктыкы негизи? Бул Тимур байкенин коросунан чыккан атасы. Ботя деген кочкор. Россияга сатылып кетти. Россияга, Атасы негизи башы Ботя уже Тимур байкенин коросунан чыккан. Бул ошонун прямой баласы. Ох. Мунун бою канча чыгат? Бунун бою 1,2 м болгон последний жолу. Азыр эми дагы коштуу деп атам. Мунун жашы канча болуп калат эми? Жашы жайдын 1-айында 3 жаш. Тагыраак айтканда июнда 3 жаш болот. Июнда 3 жаш болот. Азыр 2,5 жашта. Тагыраак. 2,5-дан ашып калды ошондой 2,5 жаш. Негизи бул кочкор сатпайсыз, негизи. Муну как производитель катары колдоносуз. Бас чыкса сата беребиз. Өткөндө берде шаардык тоже кой кармагандар 10 000 берип кетишкен. Бербедиңиз. Ошондой сүйлөшүп эле калган, анан берген жокмун. 10 000 деп баалап кетишкен. Бирок негизи көпчүлүк айтып атпайбы, кочкор эмне кымбат деп. Мисалы, могу кочкорду алдынан көрсөң оруйт экенсиң да. Бул аябай жоондоду. Азыр койдон чыккан да, бул үстө койго кошулган кочкор. Үстө койду ошол карады. Анан дагы бир широкийдин прямой баласы бар болчу, ал сатылып кетти. Ошо экөө карашты. Лимузин жүрдү койду. Мындан бала алексиз эле? Мындан бала ала элекмин. Эми түшөт. Биринчи түшөт ошондо. Бул кочкоруңуз негизи мага дене түзүлүшү өтө жакты. Эми балдарын көрөт экенбиз да буюрса. Бар, сүйөгү бар. Мындай шадулуу кочкор. Кулагы да жакшы. Эми мындай кыйын кочкорлор саналып берет бизде делечи, Кыргызстанда деле. Кыйындан кыйын чыга берет го. Эми кыйын кочкор азыркы күндө ар бир кородо деле бар. Катуу плотно алектенгендерде ар бирөөндө бар азыр. Ар бир кородо ушундай мыкты кочкордун бирөөсү бар. Эми кандай десем, арашан кыйын кармагандарды могу ушунчалык көп калкка салыштырганда саналуу эле болуп калат. Мисалы, кыйын кой кармагандарды эсептеп койсо болот дегеним да негизи. Анысы да бар, анысы да бар. Мисалы, Кыргызстанда 6,5 миллион калк болсо, 6,5 миллионго мындай кочкорлор өтө эле аз сан болуп калат да. Мисалы, колдонуу үчүнчү. Ошон үчүн буларда эле спрос көп болгон үчүн баасы өтө атат да, мисалы үчүн качественный малдар. Булар Кулагы да аябай широкий бунун. Кулактарды караңыздар. Ширина 11-12 да, кулагы аябай широкий. Бул кочкорго бир ат берип койсоңуз болсо да, экен кийин ушунун балдары деп жүрсүн анан. Эми мунун атын деле атаган эмеспиз, эми кличка койгон эмеспиз. Ботянын баласы деп эле жүрөбүз. Алта. Мага бул кочкоруңуз жакты. Азыр эми производитель катары эми лидерде ушуну кармап атасыз сарайыңызда. Бул анан лимузин бар. Лимузиндин коосу да аябай мыкты түшөт. Линиясы красавчик экен. Анан бул бар. Анан ошо широкийдин прямой баласы бар болчу, аны коштук. Эми берге жакын жерге эле бердик аны. Ал деле жаста күздө келип иштейт, ошондой договор менен кеткен. Сонун. Могу кочкорду көрсөттүк. Улан аганын койлорун көрсөттүк туугандар. Чоң кочкорлорунун койлорун көрсөттүк, караңгыда болсо дагы. Буюрса бизге эртең күндүзү жаш кооз кочкорлорду көрсөтөт. Мына ошолор сатылат. Бизге тартып өтөт, биз чыгарабыз. Ошол жактан көрсөңүздөр болот. Эми байлап койсок да болот Улан ага. Байлап койсоң турбай турбай. Корого киргизип салсак да болот эми. Азыр биз короого кирдик, мына туугандар.
Улан аган 2 жаш козусу бар экен. Кулак баштары мага өтө жакты. Муну сулуулук катары көрсөтөлү. Негизи сандан сапат койсоңуздар мындай төлдөрдү ала баштайсыздар буюрса. Булардын аталары кандай болуп калат? Булардын аталары атасы 80-дин прямой небереси, энеси Гулливердин кызы. Эки жактын теккүлөр экен да. Ошо 80-дин каны жакын болот экен. Ошондой отурсак ошондой эки коз түштү. Энеси бир эгиз булар, экөө тең эркек. Эгиз. Бирок мага жүнү анан мен 80ди билем. 80ди тарткандар көбүнчө желкелери, курсактары чоң болуп, сөөктүү болуп түшөт, Сөөктүү. Булар да ошондой экен мына. Анан кулактары өтө узун болуп, 80 тумшугундай болуп, мына томпоюп, чоң баш болуп. Туулганда эле билинген болсо керек, баштары чоң болуп. Биринчисинин аркысы түшкөн, аябай таң калгам. Мына тумшук баштар. Канча айлыктар булар өзү? Булар айдын аягында уже 3 ай болот. 3 ай болот. Тумшук баштарды. Светлар рыжий болуп түшүптүр болгондо дагы. Шотка жүнү, Жүнү жакшы, түзүлүштөрү жакшы, кулак баш жакшы, жоондугу мага өзүмө жоондугу жагат. Аябай жоон экөө тең, эгиз болгону менен. Берде мындай мен дагы бир айтып кетким келет. Атактуу жакшы кочкорлордун баары эле мындай салыштырып келгенде эгиздерден чыгат да. Гулливер деле эгизден чыккан. Негизи эми атын мындай эстеп жакшылап эметкенде бүт эле эгизден чыккан. Эгиздин түгөйлөрү болот мыкты. Жалкылары да эле мыкты болот, бирок эгизден почему-то эмнегедир мага да өзүмө интересно. Ошолорду багып көрсөм деп атам, экөө-үч кандай болот. Чоңойгончо. Чоңойгончо. Анан эми эгизден мыкты чыгат деп айтышат көбүч. Мыктылар чыккан, практика бар. Анан эми ошо экөөнү багып көрсөк деп атабыз. Эми Улан ага бир суроо да. Эми сандан сапатка өткөндө эми сиз негизи жашооңузда негизги баягы киреше, доход койдонбу же башка жактан табасызбы? Доход бизде ошо койдон эле көрүп атабыз бүгүнкү күнгө чейин. Доход ошо койдон эле. Башка жерде иштеп, башка иш менен алектенбейбиз, ошо койду карайбыз. Кородо ошо баарын санап келгенде бир 120 баш бар. Жалпысы козу, кочкор, кой аралаш. Ошо менен эле алектенип эле жатабыз. Койдон эле. Общий доход койдон эле. Доход жакшыбы азыркы күндө? Шүгүр Аллага жакшы эле, доход жакшы. Ошондой. Муну навесте турган чакан быйылкы козуларды канчадан бересиз негизи алар? Балдар канчадан канчага чейин келет? Быйылкы ургачылардын өткөндө бир 5-6 башына 1,5 миңден берген. Мен берген жокмун, тандаткан жокмун. Ургачыларына. Өстөрү терилип калгандар ошол 14-15 баш алып калган. Анан эми артына 1000ден берди. Аларды да берген жок. $1000 $1,5 миң чейин ургачы быйылкы токуларга бербедиңиз? Берген жокмун. Анткени сыртта баа 2ден өйдө болуп атат, жакшы алам десең 1,5дан 1000ден среднийин аласың. Анан эми өзүмө жаккан малды өзүм эле баксамбы деген ойдомун. Бир жагынан туура. Бирок алардан 3 ай мурун 1200дөн саткан күндөр да болгон арасында. Сиз? 3 ай мурун ошо акчага байланыштуу иштер болгон, анан сатканыбыз болгон. Эми оной да 200дөн да сатканбыз, 800дөн да сатканбыз, 1000ден да сатканбыз, ошондой. Эми ургачы кымбатыраак болот баары бир. Мындай ургачы деле кымбатыраак болот, эркек жакшы моундай эркек болсо, эркеги деле кымбат. Уруктукка колдонгону да эми жалпысынан алганда ургачылары бир аз кымбатыраак болот, жаш кезинде, чоңойгондо кочкор билинип калат, ошол кезде өзүнө жараша баасы болот дегендей. Ошондой болот. Могу сыртта навесте турган жаш коз кочкорлорчу, аларды канча миңден канчага чейин дейсиң баасы? Айырда эң арзаны эле 40-50 миңден 1-2 штугу бар. Кичиректери. Возрасты да кичирек, көстөрү да кичирек. Анан 3,5 миң, 4 миңге чейин бар. Айырдын бирөөсүн 5ке саткан. Күндө шаарда алектенген иштер болуп 5ке алып кетишкен. Ошолордун арасында. Туугандар, мен ушул жаш козуларды навестин астындагы эми жөнөкөй кой болсо дагы ошолорго уруктукка колдонгонду сунуштайм. Жөнөкөй койдон деле койго деле ушул жанакы жаш козуларды койсо айырма өтө чоң болсо керек төлдөрүнөн. Ооба. Өзгөртөт.
өзгөртөт. Ачыгын айтканда. Мына биз сиздерге арашан кармагандарды көрсөтүп бердик. Көрдүңүздөр, Улан аганын чарбасы мага өтө жакты. Өзүбүз производитель биздерди. Негизи өзүңүздөр селекция менен ушул деңгээлге жеткенсиздер, туура? Селекция менен жеткенбиз. Сырттан кой алып келгенде күндөр болгон. Тукумдукка сырттан кочкор алып келгендер болгон. Лимузинде өзү Россиядан алып келгем. Козу кезинде бияктан Александровкадан чыгып кеткен козу кезинде. Анан мен барганда мен Казакстандан барып тосуп алгам. Россиядан содалашып видеодон көрүп эле алгам. Анан бул Ботян баласын Казакстандан алып келгем. Экитиш кезинде. Ошол сырттан алып келип кошконго аракет кылабыз. Шаардан алабыз, тегерекчектен алабыз. Ошолорду кошуп, ошондой козулар түшөт. Өтө сонун. Сиздер дагы сандан сапатка өтүңүздөр. Сапаттуу койлорду сиздер дагы бир четтен көрдүңүздөр. Улан аганы көрсөттүк. Улан ага, мен да ниеттенип атам. Эми кийинки жылдан мен арашан отурга кошуп каласыздарго деп ойлоп атам. Мен өзүм кошулсаң болот, эмнеге болбойт? Акырын 5-6 баш терип, ошондон акырын алектенип менен баягы көп киши менен таанышып калдың. Биздин жамааттан деле бер жагы дегенде бир 10 киши менен таанышып калдың. Ал 10 кишинин совети бар. Алардын башынан өткөн практикасы бар. Айтып, сунуш кылып, мындай кыл дегендер болот. Ооба. Биздин жамаатта жакшы кишилердин баары биздин жамаатта тоже бар. Сиздердин жамаатыңыздар кыйын чыкты бирок. Кай жакка барбасам Кара Балтанын жамааты деп эле көзү күйөт. Сиздергечи ынтымактуу деп Кара Балтанын жамаатына канча 60 адам болдуңуздар, 60 адам бар. Кошулбагандар да бар арасында. Кошулбагандар да бар, кошулам дегендер да бар. Мен бирок сокулук болуп калат экенмин. Кара Балтада болгондо кошулуп алмакмын. Башка регионду кошпойт экенсиздер да сиздер. Биз анда эмес Улан аганын чарбасын көрсөттүк. Аманчылыкта көрүшкөнчө. Сиздер менен күн желескен ал болду. Сандан сапатка өтүңүздөр. Бир суроо да. Кой ооруп калганда өзүңүз ветврачсызбы же ким? Практикада бүгүнкү күнгө чейин уже ветврач деле болуп калдык биз деле. Биринчи жардам кылганга аракет кылабыз. Анан өтө катуу ооруп, таза эле шылкыйып калганда ветврачсыз болбойт. Негизи ал деле ал иштин да окусу бар. Ооба. Ветврачтар кантсе дагы 4 жыл окуган. Негизги мындай катуу оору болгондо ветврачты чакырабыз обязательно. Мындай дары-дармек берип, дары-дармек таратып, укол атканда өзүбүз деле атып коебуз. Уже практикада көп жылдан бери ветврач деле болуп калдык биз деле өзүбүз. Практикующий ветврач. Ооба. Окусу жок ветврачпыз да биз. Улан ага, могу бир суроо мага бир адам кайра сурады да. Кой туугандан кийин канча күндөн кийин жемге койсо болот деп атат да. Анан мен чында ошону билбейт экенмин дедим. Кой туугандан кийин желательно биринчи бир жума 10 күнгө чейин жемге койбош керек. Анткени уз эмип, койдун сүтү көп болуп, жем жегенде сүтү көбүрөөк болот. Анан бир жума 10 күн дегенде смело жем дей берсе болот. Козуга да плюс, семесине да плюс. Анан бул эми биздин условияда, биз эми үйгө кармап бакпайбыз. В основном эрте жаста жайытка чыгып кетебиз. Кышка чейин жайытта биздин мал. Сусамырга кетесизби, кетпейсизби? Сусамырга мен кетпейм. Менин атам да кетчү эмес, мен да кетпейм. Ошон үчүн бияка көнгөнбүз. Сусамырга апарганга жакшы киши керек караганга. Анан өзүбүз үй бүлө биякта, ата-эне биякта болгондон кийин сусамырга чыкканга шартыбыз жок, чынын айтканда. Бирок сусамырга чыкса аябай жакшы. Аяк салкын, чөбү жакшы, жайыты кенен. Ооба. Анан биз эми чакан эле да биздики. Чакан болгондуктан эрте жаста өзүбүздүн полега жаябыз. Анан тегерекчекте жайыт бар, ошолорго жайып эле ушинтип эле жайытта жүрөбүз. Өтө сонун туугандар. Бу арашан эми адаптация кандай ысык суукка? Бу эми жөнөкөй койдой эле адаптация болуп кете берет да. Бул арашандык эле эмес, любой малдын ичинде мындай болот. Козу кезинде, козу кезинде, музо кезинде, кулун кезинде ошо жерде туулган болсо, адаптация деле болбойт. Туулу өскөн болсо, анда адаптация деле болбойт, как обычный мал эле өсүп келе берет. Мисалы, биз Россиядан алып келе турган болсок, уй баласын, же кой баласын, же жылкы баласын
действительно анын адаптациясы болот. Возрасты чоңураак болсо адаптация болот. Анткени биздики кургагыраак, климат кургагыраак, анан жайкысын ызыгыраак. Кышкысын эми Россияга салыштырсак, кышкысын бирдей эле, алардыкы эми суугураакпы дейм. Бирок кышта эметпейт деле да. Ошо жайкы чаң кургак ошол жеши мүмкүн.